Камакта отурган саясатчы Садыр Жапаров президент Сооронбай Жээнбековдон ырайым сурады. Анын ырайым сурап президентке жазган өтүнүчүнүн текстин жактоочу Шарабидин Токтосунов жарыялады. Анын маалыматына караганда президентке караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча комиссия ушул жылдын октябрь айында Жапаровдун туугандарын кабыл алып, саясатчы ырайым сураса арызын каралышын айткан. Ошонун негизинде Жапаров ырайым суроо боюнча өтүнүч арызын жазып, ал ырайым кылуу маселелери боюнча комиссияга тапшырылган. Бирок Шарабидин Токтосуновдун айтымында Жапаровдун арызы эмнегедир ушул убакка чейин каралбай жатканын айтты. Президентке караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча комиссия Жапаровдун арызы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Ош шаарындагы аскер бөлүгүндө келишимдик негизде иштеп жүргөн аскер кызматкери өз жанын кыйды. Анын асылып турган сөөгүн жакындар үйүнөн табышкан. Сержанттын сөөгү эртең менен ата энесинин үйүндө табылыптыр. Учурда анын өлүмү боюнча Ош шаардык гарнизонунун аскер прокуратурасы иликтөө жүргүзүп жатат. Тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө деп билдирди куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын басма сөз катчысы Гүлзат Жарашева. Кошумчалай кетсек, бул ай ичинде башкы штабтын офицери жанын кыйган экинчи факты. 10 ноябрь күнү Кой Таштагы аскердик бөлүктө кызмат кылган офицердин асынып турган сөөгү өзү жашаган кызматтык үйүнөн табылган. 4-5 ноябрь күндөрү жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 3-түзөтүү мекемесинде кызмат өтөп жаткан 2 жоокер каза болгон. Расмий маалымат боюнча алардын жүрөгү кармап калган. Бишкекте жөө жүргүнчү кызды унаа сүзүп кетти. Бул тууралуу 24 кийж агенттиги жазды. Маалыматка ылайык кырсык бүгүн 18 ноябрда эртең менен саат 8 чамасында катталган. Кыз жолдон өтүп бара жатканда X-Trail үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу сүзүп алган. Анын артынан келе жаткан унаанын айдоочусу токтотууга үлгүрбөй кызды тебелеп кеткен. Жабырлануучу окуя болгон жерде каза болду. Учурда анын өздүгү такталууда деп айтылат маалыматта.